Ат спорту көз жоосун алган кооздук. Бирок сулуулуктун ичинде андан дагы чоң сулуулук катылып жатыптыр. Ал дагы болжол менен 19-кылымдын орто жеринде болгон экен. Ал кезде ат спортунда өзүнчө багыт конкур бөлүнүп чыккан. Конкурдун маңызы жөнөкөй. Атайын бөлүнгөн убакыт ичинде тоскоолдуктарды басып өтүү. Бирок иш жүзүндө ал чабандестен ат башын башкаруучудагы чеберчиликтин жогорку деңгээлин талап кылат. Тагыраак айта турган болсок, башкаруу эмес, өз ара катышта. Конкур бул адам ат деген жупта жыйынтыгында ар бири бирдей болгон упай алып келгенди айтууга болот. Подготовка спортсмена неотъемлема. Спортчунун даярдыгы аттын даярдыгынан ажырабаган нерсе. Айрым учурда алар ар башка күндөрдө өтүшү ыктымал. Бир күнү аттын даярдыгы, башка күнү спортчунун даярдыгы дагы өтүшү ыктымал. Ошондуктан спорттун бул түрү дал ошонусу менен татаал болуп саналат. Башкача айтканда, спортчу гана эмес, ат дагы даярдалат. Аны менен кошо дагы аттын маанайы менен дене чымырынын даярдыгы абдан чоң мааниге ээ. Имеет очень серьезное значение. Конкур Европада бир италиялык чабандес ат менен бирге бир эле учурда бирде алдыга эңкейип, бирде артка чалкалаган ыкманы караштырып чыккан кезде жаралган. Мына ошол кезде бул жерде жупташып иш алып баруу маанилүү экендиги анык болгон. Дал конкур өзгөчө ат үчүн татаал келет. Ооба, ал тоскоолдуктардан өзү деле өтө алат. Бирок анын жолунда чабандестин отурушу, андан кыймылдарынын кыйла жогору координациясын, тоскоолдук алдында абада учуу жана жерге түшүү учурундагы тең салмактуулукту сактап туруунун өзгөчө жигерине, анан дагы табигый ийкемдүүлүктү талап кылат. Албетте, аттын тең салмактуулукту кармап туруусуна чабандес дагы жардам берет. Конкур бул шартсыз негизде командалык иш. Анын жыйынтыгынан кумар алгандардын саны уламдан улам көбөйүп бара жатат. В Европе это считается. Европада ал спорттун абдан популярдуу түрү болуп саналат. Абдан популярдуу. Германияда ал футбол деңгээлинде турат деп ойлойм. Андан жогору эле болбосо. Европада алар абдан жогорку бааланышат. Дал конкур ат спорту. Именно конкур. Казакстанда конкур арийне анчалык деле популярдуу эмес. Биздин өзгөчөлүгүбүз өзүбүздүн улуттук ат оюндарын абдан жакшы көрүп, өнүктүрүп жаткандыгыбызда. Бирок конкур спорттун олимпиада түрүнө кирип жаткандыгында. Башкача айтканда, биз көчмөндөр урпактары. Логикалык жактан алганда, милдеттүү түрдө мына ушул багытта дагы өнүгүшүбүз керек. Это как олимпийская программа из-за этого. Ал олимпиада программасы. Дал ошондуктан эң жогорку тоскоолдуктар эл аралык мелдештерден башталат. Ал жакта 160-170 сантиметр жогору секириш керек болот. Акыркы учурда бизде, Казакстанда, андай спортчулар абдан аз. Аттарыбыз дагы аз. Аларды бизде манжалап санап берсе болот. Андай бийиктиктерге секирип багындыра алган аттар Казакстанда 3-4 эле жетет. Такие высоты. Это все в наших руках. Для этого у нас есть вот это национальное. Анын баары өзүбүздүн колубузда. Ал үчүн бизде белгилүү улуттук табигый түпкүлүгүбүз бар. Ал бизге ошол жагынан жардам берет. Бул багытты өнүктүрүү үчүн биз мыкты аттарды тапташыбыз керек. Ал үчүн машыктыруу учурунда болгон күчүбүздү жумшап, улуу муун менен өсүп келе жаткан муунду тартууга абзел. Чындыгында олимпиада оюндарында жаркырап чыга келүү үчүн бизде улуттук мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Ал колдон келет. Мыкты салымдарды жасап, жакшы шарттарды түзө турган болсок, аны 5-6 жыл аралыгында ишке ашырууга болот деп ойлойм. Это можно сделать в течение 5-6 лет. Конкурдун Казакстанда өнүгүүсү үчүн спортчуларды тарбиялап жана мыкты аттарды таандоо жетишсиз. Азыркы кезде конкур боюнча республикалык чемпионаттар өтүп жаткан майдан талаптары жагынан ошол түргө эң ылайык келген тала. Андай болгон ат спорт комплекстери өлкө боюнча болгону 2-3, андан көп эмес. У нас идет дефицит сейчас конкурных полей соревнований. Бизде азыркы кезде мелдеш үчүн конкурдук майдан жагында, жада калса ат спорт комплекстериндеги машыгуу үчүн талааларда таңкыстык бар. Башкача айтканда, аларга карата коюлган талаптар бул топурак, эл аралык стандарттарга шайкеш келиши керек. Анткени ал биринчи кезекте аттын салмагы үчүн жасалат. Ошол абдан маанилүү, сен машыгып жана мелдештерге катышып жаткан кезде. Которое очень важно, когда ты и тренируешься, и выступаешь на соревнованиях. Балким биз каалап жаткандай эмес, бирок конкур Казакстанда өнүгүп келе жатат. Мисалга алсак, мына бул республикалык чемпионат Казакстан конкурунун тарыхындагы эң алгачкы. Ал Астана акимчилигинин ат спорту федерациясынын жана Борбор калаанын ат спортунун олимпиадалык жана улуттук түрлөрү боюнча федерациясынын биргелешкен аракеттери менен уюштурулган. Конкурдун өнүгүүсү үчүн жан тарткан адамдар бар. Кубаттуу машыгып, келечекте олимпиада медалдары камтылган казак капчыгын толтурууга бел байлаган ондогон спортчу, конкурсчулар дагы бар.